Башында турган СБКчылардын үркөрдөй жыйынын көрдүк. Аны митинг деп деле айтканга болбойт. Себеп дегенде жалаң коррупцияга шектелген бир топ азыр абакта сурак тергөө абагында отургандардын туугандары, тарапташтары, жердештери келгени көрүнүп турду. Алар өздөрү дагы баса белгилеп айтып атышты. Ошол жерде Атамбаевдин чыгып сүйлөгөнүнөн мен бир нерсени айткым келет. Атамбаев кыргыз элине кезектеги калптарын айтты да. Тактап айтканда Атамбаев айтты, мен бийликке келгенде Кыргызстанда мугалимдердин айлыгы, врачтардын айлыгы, милиционерлердин айлыгы 2000 сом болчу деди да. Эч кандай болгон эмес. 2010-жылы Атамбаев келгенде бийликке мугалимдердин айлыгы дагы, врачтардын айлыгы дагы, милиционерлердин айлыгы дагы 8-9 миң, алды 10 миң сом болчу. Буну Атамбаев бир нече жолу кайталап айтып жүрөт. Бул анын калпы кезектеги. Ошол эле учурда Атамбаев айтты, мен Ырайым миллионду бир эле жолу көргөм өмүрүмдө, Курсант Асановдун үйүндө чай ичкенбиз деп. Соц түйүндөрдө Матраимовдун жанында ошо Икрам Илмиянов экөө жүргөнү сүрөттөрү байма-бай таралып атат. Ал жерде Курсан Асановдун караны да жок. Буну менен эмнени айткым келет? Атамбаев өзүнүн сөзүндө Жээнбековдор кыргыз элин мал деп ойлойт окшойт. Биз мал эмеспиз, колхоз эмес деп. Мен айтат элем, Атамбаев өзү кыргыз элин мал деп ойлогон үчүн ушундай жалгандарды айтып атат, ишенет деп. Ошол эле учурда эгерде колхоз деп ойлой турган болсо Атамбаев, демек Атамбаевдин бир чети туура. Себеп дегенде Атамбаев Кыргызстанды 6 жылда колхозго айландырды. Кантип айландырды? Өзүнүн айдоочулары, өзүнүн жан сакчылары, өзүнүн базаркомдору, таразакештери Кыргызстандын эң кадыр барктуу майлуу сүттүү орундарын алып келип башкартты. Мамлекеттик кызматтын башында жалаң Атамбаевдин колхозчулары отурган. Демек Атамбаевдин бүгүнкү күндө Кыргызстанды колхозго айландырып атат дегени өзү баштап берген. Ошол эле учурда Атамбаев Кыргызстанды 6 жыл ичинде карызга батырды. Болуп көрбөгөндөй олчогон карыздарды алып, анын кесепетин мына бүгүн биз көрүп атабыз. Ошон үчүн Атамбаев уялып, бул мындай сөздөрдү сүйлөгөнүн ордуна өзү айтмакчы, кыса турган жерин кысып отуруш керек болчу. Бирок тилекке каршы бет тырмачылык кылып, өзүн актоо иретинде ушундай калптарды улам айтып атат да. Мен айтат элем, ошол эле учурда Атамбаев Жээнбековду мен легитимдүү президент катары тааныбайм деп айтканы дагы абдан бир мындай күлкүлүү сөз болду да. Себеп дегенде Атамбаев өзү ошол Жээнбековдун инаугурациясында кандай алкоо сөздөрдү сүйлөп, өз батасын да берип жиберген. Анан кантип бүгүн Атамбаев мен аны тааныбайм дейт. Демек Атамбаевдин эки жүздүүлүгүндө чек жок. Анын бүгүн минтип айтканга таптакыр моралдык укугу жок. Башкалар айтса да Атамбаев унчукпай кыса турган жерин кысып отуруш керек болчу.